Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мен бүгүн бир видеого жооп кылып чыгып отурам. Жакында бир видеону көрдүм. Анда биздин тетиги чет мамлекетте качып жүргөн Айдар Халиков деген жараныбыз чыгарыптыр. Ал видеонун немеси могу жакын арада бизде Батма деген кызыбыз Баткенден зордолдум деп ыйлап чыгып атат го, ошол видео тууралуу жазыптыр. Ал Батманын зордолушу дейт. Биздин бийлик тараптан болгон буйрутма дейт. Ал кызыбыз өзү айтып атат: мен 6 ай түрмөдө жаттым. 2,5 жыл үйдө жүрөм. Баш аягы 3 жыл болуп калыптыр. Анан ал кызыбыз эмне себептен 3 жылдан кийин кечээ зордолгон сыяктуу ыйлап сыктап чыгып атат, мен түшүнбөдүм чындыгында. Анан эми ал кездерде 3 жыл мурун Садыр менен кимдин иштеп чыкканына, камчыны иштеп чыкканына жаңы эле 1 жыл болгон экен. Анан иштин башы деп эле Бысымда деп эле Баткенде Батма деген кыз бар, ошону зордоп келе койгула деп буйрутма берген окшойт. Биле эмне деген акмакчылык. Мындай адам ишине турган бир ушакты сүйлөсөң боло, жанагы Айдар деген жаран. Ошого мен таң калдым да. Ал кыз өзү айтып атат: мынакей жаңы азыр иштер текшерилип, Баткен областтык прокуратурасы, милициясы баары текшерүүлөр башталды дейт. Айдарыбыз айтып атат: такыр бул бийлик көңүл бурбай, карабай койду деп айтып атат да. Анткени ошолордон болгон буйрутма, мындай кулак салбай койду деп эле жамандап атат бийликти. Эми сурак жүрүп атканын тиги кыз өзү айтып аткандан кийин значит сурак жүрүп атат да. Аны эмне Садыр чакырып алып өзү тергебейт да, мындай айтканда. Сурак жүрүп атыптыр. Анан баягы бизде Кыргызда бир белгилүү инсаныбыз бар эмеспи? Дооронбек Садырбаев деген, ошол кишинин айткан сөзү бар: биздин кыргыз элине жагыш үчүн өлүш керек деген. Чын эле бизде кандай адам болсо дагы каза болгондон кийин жакшы адам болчу деп туруп жерге беребиз. Туура айтылган сөз экен да. Деги эле бул бийликтегилер аябай сонун иштерди кылып атса дагы биз кыргыздар жактырбайт экенбиз да. Анан жанагы алып качып жүрүп кетип калгандарды жактырып эле унчукпай калып калат экенбиз. Анан колдо бар алтындын баркы жок деген сөз ошол туура сөз экен. Азыр бизде колдо бар алтындын баркын билбей отурабыз, өйдүк бирдемелерди сүйлөп отурабыз. Мындай айтканда, айтып отурсак эмне деген сонун иштерди кылып атат, дагы кыла турган иштери бар. Билбейм, менин эсебим боюнча жасап аткан иштерине сан жеткисе эле болуп калды булардын. Аябай жакшы иштерди кылып атат да. Муну мен эле эмес, мындай көпчүлүк жерлерде болуп калабыз. Ошол жерде эле баары ушундай алкышын айтып, ден соолугун тилеп, биздин маңдайыбызга Аллахым берген инсандар деп экөөнө жакшы каалоо тилектерин берип, шүгүр деп отурган элдер толтура. Анын баарын көрүп эле атабыз. Анан бир эле Айдар Садыр мындай камчы тигиндей десе эле элдин баары ишене бергендей мындай келесо эмеспиз да, чынбы мындай айтканда. Анан Айгүл Жапарова, жакында угуп калдым, Айгүл Жапарова Садыр дерчи эле ар кайсы мамлекеттерде жүрөт дейт. Эми аяка жубайың менен кел деген чакыруу барат. Өзүң кел деген чакыруу өзү барат да. Анан канча $100 кийимдерди кийип алып деп да бирөө жазып атат. Анан эми айнан аяка чакырып атса, анан жакшы кийимдерди кийип барбай халат кийип алып барабы? Анда да айтып чыкмаксыңар салпылдап, бул кайда баратат халатты кийип алып деп, чынбы? Кийинсин, жакшынакай жерге президенттин жубайы болсо жакшы кийинип барыш керек да. Ошондон бери эле кеп салып эле эмнеге ушундай кыргыз көрө албайбыз, мен түшүнбөдүм да. Көрө албастык, бизде ушундай бир өркүндө өсүп кеткенби, түшүнбөйбүз. Көрө турган ишти көрбөйм да, көрбөй турган ишти көрөт экенбиз да, аябай жакшы мындай айтканда. Ошол эми алдыда эмне дегенибизде сонун иштерибиз бар. Ошонун баарын жасап атат. Өнүгүүсү алдыда толтура, убакыт бар. Шүгүр деп туралы. Ошонун баарын буйрса ушунча башталган иш ташталбайт эч качан. Баягы өзүбүз кыргыз мамлекетине пайдабыз тийгизбегенден кийин зыяныбыз да тийгизбей, жакшы сөздөр менен эле колдоп туралы кыргыз элим. Ийгилик каалайлы иштерине колдоп туралы.
Ошол айта турган бардыгыңыздарга ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик каалайм.